Дүйнөдө миңдеген калк, улут бар. Алардын нарктуулугун, бактуулугун сактап, дүйнөнүн булуң бурчуна даңазалап келген, албетте бул ар улуттун өзүнүн тили, маданияты. Тил адамдын керектөөсүн гана камсыздабастан өз кадыр баркын, бөтөн элдин арасында өзүнүн көркөмдүүлүгү, кулакка жагымдуулугу менен канчалаган элди, улутту суктандырып келгени талашсыз чындык. Атап айтканда, кылымдардан кылымга, ташка тамга баскандай нечен доорду сүргөн, кыргыз деген атты дүйнө жүзүнө тааныткан, алп таланттарынын таанылышына себепкер болгон бул албетте кыргыз тили. Дүйнө жүзүндө канчалаган эл, улут бар, бирок тилекке каршы аздектеп барктаган тили жок. Статистикага ылайык миңдеген тилдер жоголгон жана жоголуп келе жатат. Өз тилин сактоонун тынымсыз аракетин көргөн тилдердин арасында кыргыз тили бар экени кубандырат. Мамлекет эгемендүүлүгүн алган күндөн тарта кыргыз тили канчалаган оор кырдаалдарга, саясий куугунтуктарга тушалганын тарых барактарынан окууга болот. Карарган түндүн агарган таңы бар деген сыңары арабыздагы зор таланттардын көлөмдүү көркөмдүү эмгектери бизди, тилибизди дүйнө жүзүнө таанытып ушул күнгө жеткирди. Бирок азыркы учурда улуттун уңгусу, көнөрбөс мурасы болгон тилибиз бир топ кыйынчылыктарга кабылып жатканы айдан ачык. Себеби өз тилин өгөйлөтүп, жат тилди мода катары кабылдаган жаштардын саны күндөн күнгө өсүп жатканы жан кейитерлик. Өз убагында канын жанын аянбастан Манас атабыз найза кылыч менен кыргын салса, Аалам жылдызы Чыңгыз Айтматов калем саттын учу менен дүйнө жүзүнө атагын чыгарып, эмгектери жаралган тил жаштардын көз карашында жат болгону жагымсыз кабар. Улут жүзү улут тил деп канчалаган акын, жазуучулар өз ырларында, учкул кептеринде зар какшап жараткан эмгектерин текке кетирбей сактообуз абзел. Биз тилди барктасак, өнүгүп өсүп, бүтүндөй дүйнө жүзүнө таанылат деген зор үмүт бар. Учур менен пайдаланып, мамлекеттик тилдин кабыл алынышынын 35 жылдыгы менен куттуктаймын.